Насаат Кейджи тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандарым, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ма маликин мин муқаррабин. Бирде Аллах Таалага эң жакын болгон периштелер. Вала мин набийин мурсалин. Бирде Аллах Таала тарабынан жөнөтүлбөгөн пайгамбар болбосун. Ар бири кыямат күнүндө Я Раб, саллим, саллим. Я Раббым, мени аман кыл, мени тынч кылгын дейт экен. Ибрахим алейхиссаламдан кыяматтын, акыреттин азабыдан коркосунбу десе кандай коркпойун дейт. Кыямат ошондой коркунучтуу экен. Ошол кезде Аллах Таалага жакын болгон Жабраил алейхиссалам, Микаил алейхиссалам, Исрафил алейхиссалам, Малакул Маут бардыгы Я Раб саллим, Раббым, мен саламатта аманда болоюн дейт экен. Ибрахим алейхиссалам Я Раб, ла ас'алука ан ибни Исмаил. Раббым, бул кыяматтын кыйынчылыгынан балам Исмаилдин аманчылыгын сенден тилебеймин, мени аман кыл дейт экен. Муса алейхиссалам Я Раб, ла ас'алука ан ахи Харун. Раббым, бир тууганым Харундун амандыгын, тынчтыгын тилебеймин. Я Раб, саллим, саллимни. Раб, Аллахым, Раббым, мени аман кыл, мени тынч кыл дейт экен. Иса алейхиссалам Я Раб, ла ас'алука Марьям умми. Энем Марьямдын аманчылыгын тилебеймин дейт экен. Мен аман болоюн дейт экен. Бирок Миражга чыккан кезде дозоктун азабын көргөн, бейишти көргөн, жападан жалгыз үммөтүн ойлогон пайгамбар Я Раб, уммати, Я Раб, уммати, Раббым, үммөтүм аман болсун, үммөтүм аман болсун, үммөтүмдүн тынчтыгын тилейм деген жападан жалгыз бекем турган биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз экен. Ошондой сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туулган кечесине арналган, күнүнө арналган күндө отурабыз, урматтуу мусулман бир туугандарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул дүйнөгө пайгамбар болуп келүүдөн максатын өзү кыска нуска хадисинде баяндап, иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Сен чындыгында улуу-улуг мүнөзсүн. Бул аят Аллах Таала пайгамбарды даңазалап мактаган кезде Аллах Таала эмне деди? Сен арабсың, сен Курайшсың, сен Хашимдин уруусун эмес. Ва иннака ла ала хулукун азим. Мухаммад, сен чыныгында эң улуу кулук мүнөз ээсисиң деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен адеп ахлакты толуктоо, иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Мен адеп ахлакты толуктоо үчүн жиберилдим деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнөгө пайгамбар болуп келүүдөн максат бизди, инсандарды адеп ахлактуу, адамдарды адам атына татыктуу болуп жашоо үчүн ошол жолду үйрөтүү үчүн келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң жакындар атасынын бир тууганы Жафар ибн Аби Талиб. Мушриктерден кыйынчылык көргөн кезде мусулмандар башпаанек издеп Эфиопияга барышты. Ал жерде Наджаши падыша, Наджашинин артынан Курайштар барган мусулмандарды кайра өзүнө чакырып алуу үчүн бир канча белектер менен, башкалар менен Амир ибн Ас жана башкаларды жөнөткөн кезде Наджаши, Эфиопиянын адилеттүү падышасы, мусулмандардан сөз угайын деп пайгамбар жөнүндө айтып бергилечи. Ал ким? Жафар ибн Аби Талиб
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө Наджаштын алдына чыгып сүйлөгөн сөзү ушул эди. Айюхал малик, о падыша, биз жахилиятта динсиз жашаган, дин эмне экенин, акыйкат эмне экенин, адал эмне экенин, арам эмне экенин билбестен жашаган коом элек. Набудул аснам. Динсиздердин сыпаты биринчи. Набудул аснам. Бутка сыйынат элек, отко сыйынат элек, ташка сыйынат элек, даракка сыйынат элек. Бүгүн дагы ошолордун жолун жолдогондор бар. Биз исламдан мурда ушундай коом элек. Биз буттарга сыйынат элек, тоолорго сыйынат элек, таштарга сыйынат элек. Экинчиси, жана биз ушундай коом элек. Я'кулул кавийю минад-даиф, минна-ад-даиф. Биздин күчтүүлөр күчсүздөрдүн акын жейт эле. Зулум кылат элек. Нусиул живар. Кошна менен болгон мамилени жаман кылат элек. Кошналар менен тынч жашабайт элек. Кошнанын акын жейт элек. Кошнанын жерин басат элек. Ва нактал архам. Туугандар менен карым катнашта болбойт элек дейт. Бүгүн дагы ошолор бар. Нактал архам арзыбаган 2 метр жер үчүн, арзыбаган бир контейнер үчүн, арзыбаган тыйын тыпыр үчүн өзүнүн бир тууганы менен, атасы менен, жээни менен, кошнасы менен, жердеши менен жылдап сүйлөшпөй жүрөт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени айтканы келди бизге. Пайгамбар ла яхиллу ли муслимин ан яхжура аха фаука салас. Мусулман экинчи мусулмандан 3 күндөн артык тарынуусу адал эмес. Арак ичкен сыяктуу, зына кылган сыяктуу, бирөөдүн акын жеген сыяктуу арам деди. Бүгүн айланабыз чөрөбүздө Раббым Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам деген менин мусулман бир туугандарым кошнасы менен эмес, бир тууган агасы менен жылдап айлап сүйлөшпөй жүрөт. Эмне үчүн? Арзыбаган бир чычка кулак үчүн, бир жөнөкөй дүниөнүн бир материалы үчүн. Урматтуу мусулман бир тууган, бардыгыбыз бул дүйнөгө келген кезде 60 сантиметр жерге муктажбыз. Өлгөндө болгон 2 метр жерге муктажбыз. Бул дүйнөдө тарынуу, араздашуу деген нерсе арзыбаган нерсе. Жахилият исламдан мурдагы нерсе. Жахилият исламдан мурдагы нерсени ким айтып жатат? Жафар ибн Аби Талиб. Биз бутка сыйынат элек. Бүгүн да тоого сыйынгандар, ташка сыйынгандар чыгып жатат. Биз кошналар менен жакшы мамиледе болбойт элек. Биз тууган урук менен карым катнашта болбойт элек. Биз күчтүүлөр күчсүздүн акын жейт элек. Бүгүн да баралар. Биз дагы кандай эме элек? Урматтуу мусулман бир тууган, андан кийин ошондой жашап жаткан кезде дагы жахилдердин, динсиздердин бир аламаты ванатил фавахиша. Сойкулук кылат элек. Арам жол менен никесиз кумарыбызды кандырат элек, зына кылат элек дейт. Ошол кезде биздин арабыздан, биз тааныган, биздин арабыздан асмандан келген жок, периштелер аламыдан келген жок. Биздин арабыздан биз тааныган, тегин билген, уруун билген Курайштардан болгон, Бани Хашимдан болгон. Биз анын чынчылдыгын билет элек, калп сүйлөбөгөн, аманатчыл, бирөөдү аманатка кыянат кылбаган пайгамбар келди. Ал бизди эмнеге чакырды? Жалгыз Кудайга сыйынууга чакырды. Чындыкты сүйлөөгө чакырды. Аманаттыкка кыянат кылбагандыкка чакырды. Кошналар менен жакшы мамиледе болууга чакырды. Ал зынадан бизди тыйды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди ушул нерсеге чакырды. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды биз сүйгөнүбүз чын болсо, чынында сүйөбүзбү? Иншааллах. Сүйөбүз, Hazreti Umar'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen жетелешип баратса, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar карап, кандай мубарак берекелүү колду кармагандан кубанып, "Я Расулаллах, Аллага античем, мен сизди жакшы көрөм, сизди сүйөм" дейт. Пайгамбар Hazreti Umarга карап, "Үй бүлөңдөн артык көрөсүңбү? Үй бүлөмдөн артык көрөм. Малы мүлкүңдөн артык сүйөсүңбү? Малы мүлкүмдөн артык сүйөм." Бизчи малы мүлкүбүздөн артык көрөбүзбү? Үй бүлөбүздөн артык көрөбүзбү? Андан Hazreti Umarга пайгамбарыбыз жаныңдан артык көрөсүңбү десе, мени менен сизге окшоп ооба деген жок. Hazreti Umar чынчыл эди. "Я Расулаллах, жанымдан сени артык көрө албаймын" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Ла я Умар, Умар, мени жаныңдан артык көрө албасаң, ал сенин иманың дагы толук боло элек" деди.
Hazreti Umar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz artta kaldı da oy жүгүрттү. Bir közülmek vaktan keyin çurkap kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kolun karma vallahi billahi tallahi ya Resulallah inni uhibbek aksar min nefsi. Ey Allah'ın elçisi men sizni canımdan da artık görem dedi. Hazreti Umar'ın balası Abdullah atake biraz murda canımdan artık köre albayım dediniz. Hazır canınızdan artık körüge emne türtkü oldu. Emne sebep oldu dese Hazreti Umar mınday deydi. Men oy жүгүрттüm deydi. Umar kimmin deydi. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol bolsa Umar ayvan siyahtı jep içip kumarımды kandırıp dozakka bara turgan bir Umar ekenmin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol bolsa ak menen karаны bilbeyt ekenmin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol bolsa beyiş menen dozakты bilbeyt ekenmin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol bolsa iman menen küfürdü bilbeyt ekenmin. Oylandım. Men Umar özümdün canıma muhtajmın mı? Je Rasulullah'a muhtajmın mı desem Rasulullahsız meni hiç kim emes ekenmin. Oşonduktan kıyamatta men özüme muhtajmın mı je paygambarga muhtajmın mı? Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem muhtajlığımды bildim da kelip ya Rasulullah men sizdi canımdan da artık görem dedim deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğan, biz uşunday canımızdan artık göröbüzbü. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem paygambar bolup jönötülböse biz kim elek? Kaysi jol menen basmakpız? Kayja barmakpız? Kelечегimiz emne olbok? Kelingizler hurmatlı Müslüman bir toğan. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'di tilibizde ele süyöbüz debesten anın ap kelgen dini menen jaşaylı. Bugün bizim qoğum hurmatlı Müslüman bir toğan ekonomikalık krizis yok bizde. Bizde Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din alıp kelgen dinine, Paygambar alıp kelgen Kur'an'a, Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem üretken adep, ahlak, kuluk, münöz krizisinde jaşap atabız. Hurmatlı Müslüman bir toğan, keliniz Ordoğlu Oşqa çıgın. Bişkek şaharыбызга har bir jerde keç kafelerge barın, restoranlara barın. Köçede жүрген maşinelerdi qarang. Bizde ekonomikal krizis yok. Bizde adep, ahlak, iman krizisi, ulu durmat kılуу, kiçini izzat kılуу, mekendi süyүү degen krizis boluşu mümkün. Kelingizler bul emede men har bir точкаларга токтолмокчумун. Бүгүн чыныгы пайгамбардын туулган күнүн майрамдап жатсак, ушул жерге келген менин мекендештериме bir пайгамбардын хадиси бул аманат аткарабыз иншалла. Аткарабызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадис аманаты мындай дейт: "Мен зара'a zar'an aw gharasa gharsan kul minhu tayrun aw insanun aw bahimatun falahu sadaqa." Kimde kim жерге bir köçöt oturguzsa, je bir egin ekse, siz ekкен eginden je köçöttön bir kanattuu jese, adam jese, ayvan jese, siz üçün kıyamatqa çeyinki sadaka deydi. Kelgile, mına jas geldi. Paygambardı süygönüz çim bolsa, özümüz üçün, ahiretimiz üçün sadaka jariya bolup köçöt oturguzalı. Bирок köçöttü şayloo üçün, eldin doğuş üçün, el körsün, koca körsün, pakazuha üçün emes. Jas kelgende bizde köptөгөндөр чыгат, миңдеген, жүздөгөн көчөттө отургузат. Бирок аны ким тарбиялап өстүрүп жатат? Урматтуу мусулман бир тууганым, биз ушундай бейиштин төрүдөй болгон мекенде жашап жатабыз. Араб мамлекеттеринин көбүндө болдук. Кувейтинде да, Эмиратында да, Саудиясында, эң бай мамлекеттер катарында да. Бирок Эмиратта, Дубайга баргансыздар, bir palmаны өстүрүү үчүн bir жылдык бюджет bir palmaga $800 бөлүнөт экен. Дарылаган үчүн, караган үчүн, сугарган үчүн $800. Биз ушундай мекенде жашап жатабыз. Биз тамашалап bir көчөттү сайып койсоң өсө берет. Жакында чубак ажы айтат: "Дамла, биздин ушундай мекенде тамашалап сайганда эмес, кээде семичке чагып атып, семичкан колуңдан түшө ошо этке өсүп чыгат" дейт. Ушундай мекенде жашап жатабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Персиянын императору өзүнүн жан сакчылары менен, аскерлери менен баратса, атадай болгон каарыган карыя зайтун көчөтүн отургузуп жатыптыр. Зайтунду отургузуп жатса, Перстин императору карап, "Сенин төрүңнөн көрүң жакын болуп калган, өлүмүң жакындап калган чал башың иштебейби? Мөмөсүн тезирээк бере турган bir көчөттү отургузбайсыңбы? Бул зайтун көчөтү 10 жылдан кийин мөмө берет" дейт. Аксакал карап туруп, "Падышам,
Биздин ата бабалар отургузуп кетиптир, мөмөлөрүн жедик, мен да келечек муунга отургузуп кетейин дейт. Биз ата бабаларыбыз отургузуп кеткен жаңгактарды башкаларды кыйып салдык. Сатып бердик. Кышында отун кылып салдык. Келгиле. Ушундай бейиштин төрүдөй болгон жерибизге, о пайгамбарды сүйгөн үммөт. Ар бирибиз жок дегенде бирден көчөт отургузсак жылына. Отургузабыз иншалла. Бирок бул саясат үчүн эмес. Бул шайлоо үчүн эмес. Өзүбүздүн акырети үчүн садака жария максатында. Бизден мурдагылар отургузуп кетиптир, мөмөсүн жедик, мен да отургузайын келечек муун жесин дегенде, падыша карап, бул даанышман аксакал экен. О жан сакчыларым, 10 тилла бергиле, 10 дирхам бергиле десе 10 дирхам таштаптыр. Аксакал 10 дирхамды кармап, падышам көрдүңүзбү? Адамдардын зайтуну 10 жылда мөмө берсе, менин зайтунум мөмөсүн берди дейт. О, бу даанышман аксакал экен. Бул даанышман аксакалдын сөзүнө дагы 10 тилла бергиле деп, экинчи 10 тилланы таса кармап туруп падышага, падышам адамдардын зайтуну жылына бир жолу мөмө берсе, меники 2 түшүн берди дептир. Тезирээк айдап кетип калалы. Бул аксакалдын алдында тыйын тыпырыбыз калбайт окшойт деп кетиптир. Муну айтайын деген урматтуу мусулман бир тууган, күлүп негизи күлкү болгон менен чыныгы муну ишке ашыралы, келиңиздер, Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз бул хадисте айтканы келди. Биз тилибизде сүйөбүз, башкабыз дейбиз. Бул кошомотчулук эмес, чыныгы жүрөктөн чыккан чакырык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батун алаха ла илаха иллаллах аднаха имататул азани тариq wal haya min al-iman. Имандын 70-70тен көп шакчасы бар. Анын эң жогорусу, фундаменти, тамыры ла илаха иллаллах Мухаммад расул. Келиңиздер бир айталы. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах. Бул имандын тамыры. Аднаха эң төмөнү, бул эң жогорусу. Эң төмөнү имататул азани тариq, жолдон адамдарга ыза берген нерсени алып коюу. Сулайман тоо. Чыгыңчы. Айлана чөйрөсү кандай болуп жатат? Тазалыгын сактадыкпы? Көчөлөрүбүз сактадыкпы? Имататул азани тариq, жолдон адамдарга ыза берген нерсени, таштандыны керектүү жерге таштап коюу имандын эң төмөнү, андан ары жок деген сөз. Wal haya min al-iman, ошолордун эң жогорусу, эң төмөнү, эң негизги уяттуулук имандан деди. Ал-иман wal haya Кур'ана, иман менен уят экөө бир тууган. Уяты бардын иманы бар, иманы бардын уяты бар. Иманы жоктун уяты жок, уяты жоктун иманы жок. Пайгамбар иллам тастахи фасна ма шит. Иллам тастахи фасна ма шит. Эгер уялбасаң каалаганыңды кыл дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, ушундай бейиштей болгон жерибизде унада бара жатып, мен шаарда көп эме кылам. Тамекин тартып таштайт. Сигареттин пачкасын таштайт. Суун ичип бутылкасын таштайт. Үйүңө ошондой кыласыңбы? Бул мекен биздин үйүбүз, биздин жерибиз. Мунун тазалыгын бир гана мэрия же болбосом тазалыкка жоопту эме кылбайт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Раайту ражулан ятакаллабу фил жанна." Бейиште жыргап жүргөн адамды көрдүм дейт. Бейиште жыргап жүргөн адамды көрдүм. Эмне менен кириптир билесизби? Көп намаз мененби? Көп орозо мененби? Көп зекет мененби? Жок. Бир жолдо адамдарга аза берген, тикендин шагын аралап жолдон алып коюптур. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: bir adam келе жатып, жолдо адамдарга аза берген, тикенди четтетип койгондо, Аллах ал бенденин бардык күнөөлөрүн кечирди дейт. Субханалла, балким ошол жолдогу ташты алып коюу менен бейишке кирерсиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен миражга чыкканда үммөтүмдүн сооп иштерин, күнөө иштерин көрдүм дейт. Сооп иштердин катарында дейт, бирөөдүн түкүрүгүн, какырыгын көмүп койгондо эң чоң сооптордон экен дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, биз айтабыз, пайгамбар айтат: "Ат-тухру шатрул иман." Тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Эмне үчүн анда шаарыбызды таза сактабайбыз? Эмне үчүн королорубузду таза сактабайбыз? Эмне үчүн кийимдерибизди таза сактабайбыз? Hazret Umar, "Kunu du'atan wa antum samitun." Силер үн чыкпаган дааватчы болгула дейт. Кантип үн чыкпай даават кыласың? Адеп ахлакың менен, тазалыгың менен, жүрүш турушуң менен, жипар жытың менен. Биз бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар жөнүндө көп сүйлөө эмес,
Пайгамбардын көрсөткөн жолу менен ар бир күнү бир хадисти амал кылууга муктаж болуп калдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай инсан эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тазалыкка кандай көңүл бурат эле? Келиңиздер, ушундай мекенибиз. Мекенди көздүн карегидей сактоо. Ибрахим алейхиссалам Кабага ар бирибиз Меккеге баргыбыз келет. Кыблабыз Ибрахим алейхиссалам кыблага барган кезде мен ар темадан убакыт аз, ар темага токтолмокчумун. Бирок негизги темалар деп ойлоймун. Ибрахим алейхиссалам Меккеге барган кезде жаратканга жалбарып биринчи кылган дуасы эмне деп дуа кылды? Раббым мандат бер дедиби? Байлык, бийлик бер дедиби? Жок. Rabbi jal hazal balada amina. Ey Rabbim, bul şahardı tınçlık, amandık şaharı kıl dedi. Andan keyin varzuq ahlahu minas samarat. Andan keyin bularga ar türdü mömelerden, jemişlerden rızık ber dedi. Urmatlı Müslüman bir Allah'a ant içip aytalam. Dünyadaki en tatlı möme jemeler olsun, jemişler olsun. Dünyadaki en türlü tatlı tamaklar olsun. Mekeninde, jerinde tınçlık olmasa hiç nerse ötpeydi. Allah mekenimizge, jerimizge tınçlık bersin. 5-6 yıl murda başımızdan ötkөздү, kördüңөр. Orada boş emne oldu? Eğer tınçlık bolbosa, hiç nersenin keregi yok. Allah Tebaraka ve Teala Kurayşlardı Kuday Teala'ga ibadat kıl degen kezde Kurayşlarga bergen nimatın eskertip, uşunu berdim hem maga sıyın kıladı gel. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bul Baytullah'ın niyesine Rabbisine ibadat kılgıla. اَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Açkalıktan serge tamak berdi. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Korkunuştan keyin tınçlık bergen Allah'a ibadat kılgıla dedi. Tınçlık. Hurmatlı Müslüman bir toğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul hadiste aytı için geldi. Bul hadis Peygamber mınday dedi. Men asbaha minkum aminen fi sirbihi ve muafiyen fi bedenihi ve indehu quta yevmih فَكَأَنَّمَا حِيزَ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا Kim ertemenen uykudan tursa, üyünde tınçlık bolsa, şaharında, mekeninde tınçlık bolsa, muafiyen fi bedenihi densoğluğu çın bolsa, anın bir kündük avukatı bolsa, al adamga dünyadaki bardık derse berilgen de baktılı adam deydi. Kayra köngül burgun, ertemenen uykudan tursanız üyünüzde tınçlık eken. Uyda problema yok, köy yok. Densoğluğunuz çıkın eken. Bir kündük avukatınız var eken. Al adamga dünyanın bardık жақшылығы tartıllanıp tur deydi. Kelingizler, oşonday tınçlıkты saktoo bir gana SMB'nın MVD'nın mildet emes. Bekendin tınçlığı her birimizden. Üy bülöğünün bekemdigi kovumdun bekemdülüğü. Üy bülöğünün baktılılığı kovumdun baktılılığı. Üy bülöğünün imandoluğu kovumuzun imandoluğu. Her biriz kelingizler. Bugün emne üçün bizde üy bülöğde baktılılık yok. Biz emne üçün aylana çörüde, ayıllarda, şarlarda tınçlık yok. Sebebi biz süyüktü Paygambardın артынан жүрбөй koyduk. Öte jaman bir maselege toktoloyun. Ötken yılı 49.000 ulan kızlar üylönüptür. Kança? 9 ayda alardın 8.000'den köp ajırashıp ketiptir. 9 ayдын içinde. Hurmatlı Müslüman bir ne üçün? Kırgız aytat, egerge oturganda kıyışık oturdun deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Üylөнгөндө Жараткан Аллах Таалага жалбарып бата кылып жатабызбы? Пайгамбардын көрсөткөн жол жобосу менен сүннөтү менен үйлөнүп жатабызбы? Же атың өчкүр аракты кармап, башында Алланын наалаты кары жагандай той өткөзүп жатабызбы? Шаарда башкалардын тынчын алып, өткөндө бир чындык эме. Сөз келгенде айтып коеюн, урматтуу мусулман бир тууган. Россиянын бир шаарында иштеген жөнөкөй жигит 3-4 жыл базарды шыпырып, базарда дворник болуп иштептир. Базар кому директору орус аял Төтмарев айтат. Баягы менде иштеп жаткан чорный 3 жылдан кийин отпускка алып үйлөнүп келем деп дейт. Уруксат бердим 1 ай 2 айга дейт. Үйлөнүп баргандан кийин Төтмарев менин дискимди көрүп коюң, тоюм деп бер дейт. Үйгө алып келип таштап коюм дейт. Бул тоюң эмне эле деп дейт. Бирок бир күн зериккенде бул дворниктин тоюну көрөйүнчү деп дисти койсом дейт. Bir lumizin артында 7 жипте келатат дейт. Менин бая көчө шыпырган балам эмес дейт. Бая галстук эмне дейт? Бер бабочкасын тагып алыптыр дейт. Ол бир министрдей дейт. Шаарда бардык
Жол erejelerini buzgandık, başka kılgandık. Keçilde bir restoranға kelip deydi. 350 adamға toy beriptir deydi. Kançaga? 350 adamға toy beriptir deydi. Men balamdı 25 yıl direktör bolgon, bazarkon bolgon, balamdı üylөгөндө 25 adamға araң çay berdim ele deydi. Bul mende 3 yıl işlеген мындай болса dedim deydi. Üylönösün, üylөнгөндөн эртеси да болот да, урматтуу мусулман бир тууганым. Кичине жоктойнда песке блок чыгара турган бир нерсе куруп койбойсуңбу өзүңө? Же башка bir жумуш баштабайсыңбы? Bir жолу үйлөнөм да, аны 10 жолу үйлөнүш керекпи? Келиңиздер, урматтуу мусулман. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген Куран: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла, исраф кылганда Аллах сүйбөйт дейт. Менин алдында мен көп нерселерди айтайын дедим. Бирок биздин наристелерибиз, бул жердеги жигиттерибиз аткарган тасмалардан кийин мен эч нерсени айта албай калдым. Ажиз болуп калдым. Бирок жүрөгүмдө ойгон кээ бир маселелер менен сиздер менен баарлашайын деп жатам, урматтуу мусулман бир тууган. Андан кийин дагы биздеги чоң бир көйгөй маселелерден бирөөсү сахабалардан улуусу Абу Зар ул-Гиффари. Абу Зар Гиффар уруусудан улуу сахаба. Тасманын биздин ачылыштын башында Hazreti Bilal'dın zamanındağı bir tasma көрсөттү бизге. Hazreti Bilal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in azançısı ele. Hazreti Bilal Peygamber ötkөндөн кийин, Peygamberden kийин azan айтпай койду. Peygamberden kийin Madinada azan айтууга такаты калбады. Şamga ketти. Şamda 1-2 yıl жүргөндөн kийин түшүндө Peygamberimiz: "Ey Bilal, men seni sagındım. Ziyaratıma kelbeysinmi?" dedi. Bardык нерсени таштап Madinaga kelgen кезде azanды айтты. Ошондо Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах Пайгамбардын аты келген кезде чыдабастан ыйлап азанды уланта албай калды. Бирок Hazreti Bilal bir күн жолдо баратса, бул жахилият, динге чейинки болгон адамдарда болгон мүнөз экен. Абу Зар динге чейинки жаман мүнөзү тутуп калды дагы: "Я Ибн Сауда, ey кара катындын баласы" dedi. Ne dedi? Ey kara katının balası dedi. Hazreti Bilal közülen jaş agıp Rasulullah'ın aljanna arızdanıp geldi. "Ya Rasulullah, Abu Zar el-Gifari meni enem menen namıstantı, enem menen şıldırındadı" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün süyüktüğü sahabası Abu Zar'dı çakırdı. "Ya Abu Zar, inneke raculun fikel cahiliye." "Ey Abu Zar, sende dağıyla İslamga çeyinki bolgon kaldıklar var eken" dedi. "Musulmanga jaraşpagan, İslamga çeyinki bolgon sıfatın var" dedi. Al sıfatım ne? Enesi menen şıldыңдап koydu. Bugün biz urmatlı musulman bir tuğan. Bir-birimizi sen sartsın, sen andaysın, sen tüştüksün, sen tündüksün. Anday maselegi bolboş gerek. Bul cahiliyat maselesi. Erten her birimiz mürzöge kelgen kezde Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin kim deydi. Sorovdu bildik mi? Sorov neyken? Men Rabbuk, ve men nebiyuk, ve ma dinuk. Peygamber, Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin kim? Uşul sorov berilir. Kaysi partiyandansın debeydi. Kaysi urudansın debeydi. Kaysi uluttansın debeydi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Abu Zar, sende dağı ile İslamga çeyinki bolgon sıfat bar eken" degende, uşunda ыйлап Abu Zar mындай deydi: "Enem meni töröbөй koysa bolmok eкен Peygamberden uşul söz ukkandan көрө. Ушундай үмүт кылдым, энем мени төрөбөй койсо, пайгамбардан ушул сөздү уккандан көрө, же болбосо ушул сөздөн көрө, менин мойнумду кылыч менен үзүп салса жакшыраак эле" dedi. Özünün tuğra emес iş kılgan işin bildi de Abu Zar çurkap çıktı dağın. "Ya Bilal, 60 gradus ıssık kumga betin koyup, ey Bilal kel, butun menen baskın. Men nadanlık kıldım, cahillik kıldım, seni şıldыңдап koydum, eneng menen şıldыңdadım, betimdi baskın butun menen andan turam" dedi. "Vallahi Allah'a kasam içem, sen depsemeyince ordumdan turbaymın" dedi. Hazreti Bilal kelip iladı dağın ayttı. "Allah Ta'alaga sajda kalgan yüzüngde hiç kaçan men depsemeyim, tur bir tuğanım" dedi. "Keçirdim" dep, ekөө kucaktaştı. Ekөө teң ilaçtı. Jahiliyatta İslamga çeyinki bolgon jaman sıfatты taştadı. Peygamber "Da'uha fa innaha muntinna." Bul sassık nerseni taştagıla deydi. Men uruğa, ulutga karşı emesmin. Birok Peygamber aytkan, ulutum menen sыймыктанам, uruğum menen sыймыктанам. Birok eç kaçan başkalardın üstünön özüңdü jogorу koyup, başkalardı şıldыңdап bagın. Kebirler bulardın tegi yok deydi.
Бул жети атасын билбейт дейт. Теги жок болсо кайдан келди ал? Ойлонбойсуңбу? Теги жок болсо кайдан келди ал? Kullukum li Adam ve Adamu min turab. Bardыңар Адам атанын балдарысыңар. Адам ата топырактан. Топырактан жаралдык. Топырактын үстүндө жашайбыз, топыракка кайра киребиз. Топырактан кайра чыгабыз. Эмне? Сен высший сорттагы, башкалар үчүнчү сорттон болду. Урматтуу мусулман бир тууган, биз ушул мекенде ынтымак болбогон жерде эч береке болбойт. Кудайыма шүгүр, азыр дагы бир токтоло турган маселе, Аллах Таала кереметти Куранда ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Эгер силерге берген нерсеге шүгүр кылсаңар, зияда кылып, эсесе кылып берген нерсемди, эгер шүгүр кылбасаңар, каттуу азабым бар дейт. Аллах Таалага шүгүр кылуу тилде эле шүгүр эмес. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, Кыргызстандагы дин эркиндиги эч жерде жок. Урматтуу мусулман бир тууган, кече устазыбыздын сөздөрүдөн Ысыккөлдө ушундай жыйын өттү. Бизге мотурайган балдар чыгып, жанагындай бизге ар нерсени сүйлөп, жакшынакай кооз бизге көрсөтмөлөр берди. Багыт берди, турдуу хадистерди айтты. Элестет, урматтуу мусулман бир тууганым. Сирия деген мамлекетте да бир күн ушундай жыргалдык эле. Анын да балдары чуркап ойноп, жыргалчылык менен. Кээ бир инсандар ошетке барса, барып окусам деп үмүт кылат эле. Мен Египетте окуп жүргөн кезимде менин ушундай эшикте карама каршы ливиялык менин бир досум бар эле, Хамис деген. Мен квартирага $100, жегениме $100, $200 айына стипендия алат элем. Алда Кувейттен. Ливиялык мени менен эле окуган, менде эле квартирада жашаган бир бала $1800 стипендия алат эле. Бүгүн Ливия деген мамлекет жок болуп кетти. Американын бир саясатчылардан сурап калды, Ливиянын, Сириянын келечегин кандай дейсиз? Келечекте мамлекет болуп бүтүндөлөбү десе, бүтүн болобу десе, жумуртканы кууруп салгандан кийин кайра жумуртка кылуу кыйын деди. Ошондой болуп калды, урматтуу мусулман бир тууган. Биздин Кудайыма шүгүр, көздүн карегеси турган мекенибиз бар. Мекенибизде тынчтык бар. 30 миллион калкы бар. 40 миллион калкы бар, желбиреткен желеги жок элдер бар. Мамлекети жок, ватан, мекени жок. Биздин Кудайыма шүгүр ушундай мекенибиз бар. Биз муну сакташыбыз керек. Биздеги дин эркиндиги. Урматтуу мусулман бир тууган, мен көп айтып жүрөм, кошуна мамлекетке баргындагын жума намаздан кийин тура калып, "О, 3 күндүк жамаат бар, 40 күндүк жамаат бар" деген 3 ай жоголуп кетесиң адрессиз. Анда 3 айдан кийин чыксаң чыгасың. Бул жерде ар жума намаздан кийин 3 күндүккө, 40 күндүккө, 4 айлыкка чакырып атасың, эмне жетишпейт? Кошуна мамлекетке барып, микрофон аркылуу Аллаху акбар азан айта албайсың. Кошуна мамлекетте кээде бир белгилүү жашка чейин сакалыңды да кое албайсың. Мана менин бир досторум кече Өзбекстанга бир өткөндө телефонду кармап жөн эле намаз убактарын 2 саат текшерди дейт. Неге мана намаз убактын сен качат этип алгансың? Бул эмне? Башкалар чакырып бул эмне деп сурап атат дейт. Сени бирөө сурадыбы? Кудайыма шүгүр кылышыбыз керекпи? Алхамдулилла, бизге эмне жетишпейт? Бизге ынтымак, биримдик, илим, билимсиз эч нерсе болбойт. Дагы бир токтоло турган маселе. Бүгүн кээде пайда болуп атат. Ал Ысыккөлдө да, Баткенде да, башка жерлерде. Урматтуу мусулман бир тууган, силердин кесепетиңерден дин токтоп калбасын. Динге болгон үгүт насаат, даават токтоп калбасын. Айтат, балдарыбызды окутпайбыз дейт. Курандагы биринчи аят эмне? Икра, оку дейт го. Оку, жана оку, вы лелин деп келдик. Бул лелин айткан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил алейхиссалам келип, "Икра, ма ана биқар, окуну билбейм. Икра, ма ана биқар, икра бисми раббикаллази халак." Жараткан Аллах Тааланын аты менен оку. Икра, окугун, ва раббукал акрам, кереметтүү Аллахнын аты менен. Аллази аллама бил қалам, қалам менен жазууду үйрөткөн Аллахнын аты менен оку дейт. Улуу устазыбыз, Аллах Таала өмүрүнө береке берсин. Ден соолук. Устаздын тафсири 6 айлыгында атасы өлгөн эненин курсагында. 6 жашында эненин курсагында 6 айлык кезинде атасы өлгөн. 6 жашында энеси өлгөн. Жетим өскөн, жазууну окууну билбеген пайгамбарга келип,
Жабраил эмнени оку деди дейт. Оку дегени жаратылышка карагын. Өзүңдүн жаралышыңа кара, ой жүгүрт. Бул деген физиканы оку, химияны оку, медицинаны бардык жаратылышты оку деген. Куран Аллах Тааланын жөнөкөй китеби болсо, бул жаратылышта бизди ой жүгүртө турган, өзүнчө окула турган китеп. Куран-ы Керимде 375 жерде илимге чакырат. Илимдүүлөрдүн даражасын көтөрөт. Имам Бухаринин китебинде 106 хадис илим билимге чакырган. Анан бүгүн бар мен балдарымды эмеге жөнөтпөйм дейт. Анан прививка алдырбайм, укол кылдырбайм дейт. Анан өлөйүн дегенде эмеге көтөрүп келет больницага. Урматтуу мусулмандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай дейт: кимде ким колун жуубастан, тишин жуубастан жатып, эрте менен колдору жара болсо, вала ялуманна илля нафса, өзүгө наалат айтсын, бирөөгө бир эме жала жаппасын, бирөөгө претензия койбосун деген маселе. Хазирети Умар өзүнүн аскерлери менен бир жерге келатса, бир коомго жугуштуу оору бар экен. Хазирети Умар кирбейсиз, кайткыла десе, бир данышман келет да, "Я Хазирети Умар" дейт. Аллага таваккал кылбайлыкпы дейт. Аллах буйрса жугат, буйрбаса жукпайт дейт. Алланын тагдырдан качасыз десе, тагдырдан тагдырга качам дейт. Ошо кирбестен сактануу да тагдыр болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ооруган адам менен оорубаганды бир жерге жаткызбагыла дейт. Башка жатсын дейт, жугат дейт. Бул хадистеги нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху фир минал маджзум кафирака минал асад. Котур чесотка менен ооругандан жолборстон качкандай кач дейт. Кудайга таваккал кылдым деп барып көрүш деген жок да. Буну ким айтып атат? Анан иштебейбиз дейт. Иш керек эмес дейт. Неге десең, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма хини мискинан ва ахшурул мискинан ва хини фи зумратил масакин. Аллахым мени байкуш кылып жашаткын, кембагал кылып жашайын, кембагалдар менен өлөйүн, кыяматта кембагалдардын катарында тирилейин деп айткан дейт. Анда сен пайгамбардын бул хадисиге амал кылбайсыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасында Аллахумма инни аузу бика минал ажзи. Аллахым мени ажыздыктан сактагын. Ажыз деген колумдан иштесе келбейт деп отуруп алуудан сакта. Аллахумма инни аузу бика минал ажзи вал касали. Баткендиктер оштор касалды оору дейт азыр. Касал деген арабча жалкоолуктан сакта деген. Кудайым мени жалкоо кылбагын, вал харам. Жаман кайрылыктан, вал бухл. Бакылдыктан, сараңдыктан сактагын деген. Эми урматтуу мусулман бир туган, балдарыбыз, кыздарыбыз исламдын 5-ин айтты. Исламдын 5 фарзынан бирөөсү зекет. Зекет кимге фарз? Кимге? Мусулманга фарз, бардыгыгабы? Байларына фарз. Туурабы? Кегиле, эгер иштебесек, исламдагы бир фарз алып салалы, бизге керек эмес зекетти. Биз иштебейбиз, алма-пыш оозума түштүп отура беребиз, Кудайга таваккал кылабыз деп. Исламда Кур'ан-ы Керимде акимис сала ва атиз зака, акимис сала ва атиз зака 72 жерде намаз оку, зекет бер деп келет. Намаз оку, зекет бер, намаз окуган адам иштеш керек экен. Намаз окуган адам бизнес кылыш керек экен. Намаз окуган адам зекет бериш керек. Намаз окуган адам элдин керегине жараш керек. Андай зекетти бизге керек эмес деп койбойлубу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Мас'уд деген сахаба менен көрүшсө, колу кабарып кетти. İştegендіктен пайғамбар айтады, "Мо қол нахадил яд юхиббуллаху ва расулух." Бұл қолды Аллах пайғамбар сүйет дейді. Бұл қолды дозақ қармайды іштеген қолды дейді. Бірөөсі мешітте жырға отырған екен, пайғамбар келеді да, "Саға кім нафақа қылады?" дейді. "Тамақ ашыңа кім жардам береді?" десе, "Ағам" дейді. "Ағаң сенен тақвадар екен" дейді. "Ағаңның тақвасы бекем екен" дейді. "Ағаң сенен Құдайдан көбірек қорқады екен" дейді. Хазіреті Умар намаз емес кезде бір келсе, адамдар мешітте топталып отырған екен. "Не қылып отырсыңдар?" десе, "Нахну мутаваккилун Аллах, біз Құдайға тәуекел қылчубыз" дейді. Хазіреті Умар қамшысын қармайды дағы, "Ей, асман алтын менен күмүштү жадырбай чық, жұмышыңды қыл" дейді. "Азыр отыра тұрған кез емес" дейді. "Чық, жұмышыңды қыл" дейді. Урматтуу мусулман бир туғаным, Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхин заманында бұл аулиялардан болған, табиин болған. Хасан аль-Басринин убагында бүгүнкү кейбир баягы мен таркы дүнүйө кылам иштебейм дегендер бар да. Мындай депти да, "Мен деле таркы дүнүйө кылып калган өмүрүмдү ибадат менен өткөзсөм, кулчулук кылып мешиттен чыкпасам" дейт экен да. Жолдо келатса, көзү көрбөй калган, канаты жараланган бир канаттуу жатыптыр. Мунун оокатын ким берет экен, мунун ырысысын ким алып келет экен деп бир аз карап турса, башка бир канаттуу учуп келип, анын оозуга тамагын берип, тойгозуп кетиптир. Кетсе карап туруп айтат, "Мана,
көзі көрбөгөн, канаты жараланган канаттуудун да рызкысы келсе, мен деле ибадат кылсам рызкым келет экен да дейт да. Хасан аль-Басрига келип айтат, шундай болгон окуяны айтты. Хасан аль-Басри айтат, эмне дейт? Канаты бүтүн болгон, дени сак болгон, канаттуу болгондун ордуна көзү көрбөгөн, канаты сынган канаттуу болууну кааладыңбы дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кээ бир ошо биздин бир туугандарыбыз айтат, Алла рызкыны берет дейт. Ооба, Алланын рызкын берет, буга шек жок. Бирок тикенди тиккин дагын, тикендин астына отуруп алып 40 жыл ыйлап алма сурасаң, Алла Таала алма бербейт. Алма жегин келсе алма отургузасын, шаптолу отургузасын, анан Кудай Тааладан сурасаң берет. Тикендин астына отуруп 1000 жыл ыйласаң да ала албайсың. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бул хадисти кармабаган. Бул хадисти да туура түшүнгөн эмес. Пайгамбар айтат: "Лау таваккалтум алаллах хакка таваккулихи ла разакакум кама юрзакут тайр, ягду химасан ва яржу битанан." Эгер чыныгы Кудай Таалага тобокел кылсаңар, Аллах Таала канаттууга рызык берген сыяктуу рызкыңарды берет. Ал канаттуу уясыдан эртең менен курсак ачыгып, кечинде курсагы тоюп келет дейт. Мына дейт, канаттуудун рызкысын берип турго дейт. Башыңды иштетсең, ал канаттуу уясынан чыгып издебегенде курсагы тойбойт эле. Уясында жаткан жок го. Ал эртең менен тобокел кылып, рызкысын издеп чыгып кетти, анан кечинде тоюп келди. Пайгамбардын заманында бирөөсү чургап келип эле мешитке кире калат, мешитке кирип намаз окуйт. Төбөңдү байлабайсыңбы? Кудайга тапшырдым дейт. Байлап коюп анан Кудайга тапшыр дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мындай логика деген, акыл деген эме болуш керек да. Мындай тамашачындык, үйлөнбөй эле Кудай Тааладан бала сурайсың. Кандай эмесине? Балдарымды окутпаймын, балжага алып барбаймын, башка кылбаймын, рызык келе берет. Кайдан келсин? Сен могу денедеги бир иштебеген мүчө болуп калба, коомдогу жамаатка бир жүк болбогун да сен. Коомго бир пайда бергин да. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Динибизди терең түшүнөлү, динибиз менен жашайлы. Анан чала молдо дин бузар болуп, чала кээ бир түшүнбөгөн башкалардын артынан эме болбойлу. Динибизде бекем бололу. Динибиз бул илимге чакырат. Динибиз биримдикке чакырат. Динибиз мыйзамдуулукка чакырат. Динибиз улуу урмат кылууга чакырат. Динибиз мекенди сүйгөнгө чакырат. Динибиз тынчтыкка чакырат. Динибиз көп нерсе. Анан эмне үчүн биз илимсизбиз? Эмне үчүн биримдигибиз жок? Эмне үчүн ынтымагыбыз жок? Эмне үчүн улуу урмат кылбайбыз? Эмне үчүн кичүүнү зат кылбайбыз? Айып диндеби же биздеби? Дин жөнөкөй эле айтыла турган жөнөкөй нерсе эмес да. Сөзүмдүн акырында могу Куранга болгон маселеде мен да бир токтолоюн, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хайрукум ман тааллама ал-Кур'ана ва аллама, силердин эң жакшыларыңар Куранды үйрөнүп, башкаларга үйрөткөндөр дейт. Раббыбыз ким? Тартынбай эле. Раббыбыз ким? Пайгамбарыбыз ким? Динибиз, китебибиз. Чыныгы китебиз Куранбы? Канча окуй аласың? Курандан канча окуй аласың? Канча аят билесиң? Бүгүн англис тилин үйрөнүп атасың, бир аз айлыгы көп экен деп. Фирмада иштейм. Немис тилин үйрөнүп атасың. Орус тилин үйрөнүп атасың. Куран-ы Керимден Аллах табарак сенин китебиңе Курандан канча маалыматың бар? Куранды келип Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштадыңбы? Пайгамбар жанагы айткан силердин эң жакшыларыңар Куранды үйрөнүп деген хадиске кошулдуң сен. Жана үйрөткөн. Үйрөнүп баштадыңбы? Алиф, Б, Т, С деп Куран үйрөнөйүн деп баштадың. Ошол хадистеги адамдарды сен да барсың. Эң жакшыларыңар Куранды үйрөнүп башкаларга үйрөткөндөр деп. Бир эжебиз 86 жашта экен. Кебирлер айтат, тилим келбей калды дейт да. 86 жашта Ясин дейт. Ясиндин энеси. Раббым Аллах пайгамбарым Мухаммад диним ислам деп жүрдүм, китебим Куран деп, Куранды билбейт экенмин деп устаздын жанына келип, Куранда Аллах деген сөздү мага көрсөт дептир. Аллах алиф лам лам хе. Аллах деген сөз. Курандагы Аллах деген сөздү кантип жазылышын үйрөнүп алып, келип ыйлай берет экен, барактачып, Аллахым атыңа айланайын, сен атың ушинтип жазылабы? Аллахым Раббым сен атың ушундай коз, сулуу жазылат экен деп, Куранды барактап, ар жерде Аллах деген сөздөрдү карай берет экен. Ошентип хатым кылат экен. 300 баракта Аллах, 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 10 жол жаз, 10 Аллахты карап, атыңа айланайын деп ыйлап, 86 жашта. Кийин анан бисмиллахны үйрөттүр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул апа бисмиллахны Аллахны үйрөнгөндөн кийин 3
3 жылдан кейін Құранды толық жаттап бүтіптір. 3 жылдан кейін Құранды толық жаттап бүтіптір. Сен атың айланайын деп şu Allah'ını үйрен. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Bir dağı bir ecemiz, musulman бұл болған оқия. Ömürün Kur'an'a arnaptır. Үйін Kur'an'a açıp koyup, Kur'an okuğandарға қызмат қылып, жаңағы қарындашымыз Kur'an жаттайым дегендей, оруын өмір жолдашына айтпаптыр. 6 бала тарбия қылыптыр. 6 баланы тарбия қылған ене өмірін Kur'an'a арнап, күйеуісінің қызматын қылып, менің ішінде жайғашқан рак орусын күйеуісіне балдарын айтпай, bir күн қиналып ауырып жатып қалған кезде реанимацияда жатады екен. Комаға түсіп. Балдары келіп қарайды дейді. Балдарын болған оқиғаны айтады. Bir күн апам қоқыстан ойғанды дейді. Ойғанып, балам маға тамақ бер, дарат алдыр. Дарат алдық, жудық дейді. Дарат алғаннан кейін берсек адаттағынан ташқардай тамаққа тойып жеді да 2 рекет намаз оқыды дейді. Ох, Құдайыма шүкір, апам жақсы болып тұр десек, 2 рекет намаздан кейін үнін қиқырып, оорухана бар уқты дейді, шақырып баштады дейді. Емнен шақырды? Балдардың атасы кел деді. Ахмат жаным, Ясин жаным кел деді. Жоқ. Ey Fatiha suresi оң жағыма кел, Бақара артыңнан тұр, Алимран жанымдан тұр. 114 сүренің бардығын айтып шақырды дейді. Анда кейін ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расул келме келтіріп жан берді дейді. Жан бергеннен кейін қаза болды. Қаза болғаннан кейін bir qancha күндерден кейін ең ұлы шагирті өзі больницада жатқан кезде талабаларға сабақ беріп жүрген қыз түшінде көріптір. Түшінде көрсем дейді, ең биіктікте қол жерде жүреді дейді. Ұстазым, сізді сағындық, қайдасыз? Ұстазым, сенің қаражан қайда, сені сағындық десе, жаңағы Құранға қызмат қылып өткен ене мұндай деді. Фи мақади сидқин инда маликин мұқтадир. Құрандан аят оқы. Фи мақади сидқин, мақад деге отыра тұрған. Чынығы ешкім талаша албай тұрған отырғышта отырам. Ал уақытылы 4 жылдық депутаттық емес. Же 6 жылдық президенттік емес. Фи мақади сидқ. Чынығы болған мақамда отырғышта отырам. Инда маликин мұқтадир, ең құдіретті болған падишаның жанындамын, бейіштемін деді дейді. Ұстазым жаныңа барғым келеді. Мені де жаның аласың мы деді дейді. Маға дейді, ұстазым мұндай деді дейді. Менің жаныма келішін 2 жолы бар деді, 3-сі жоқ деді. Біріншісі, Құранды оқисың, жаттайсың, Құранға амал қыласың. Же түнгі намазыңды еш таштабайсың, тахаджуд намазыңды дейді. Ал жерге барыш үшін екен, Құранды оқып, жаттай ойлай қою емес, Құранға амал қылу. Ошондон bir ислам алымдар айтат, Құранды мынча жаттадым дебегинде, сенин жүрүш турусунан Құран көрүнсүн. Пайғамбарыбызды Айшенебізден келіп, мүнөзі қандай десе, пайғамбардың адеп ахлақы Құран еле дейді. Бүгін біз жүрген Құрандарға мұқтажбыз, урматты мұсылман бір туғандарым. Ал жерге жету үшін Құранды үйреніп, Құранға амал қылу екен, жана түнкі ибадат намаз менен екен. Келіңіздер, ушул пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туылған күніне келген менің мекендештерим тапшырмабыз ушул. Bir hadis. Көп сөз сөйледім, кечиресиңер уақытыңа алдым. Мана жас келди. Бұл пайғамбардың туылған күнүдө мен ушул көчөттө отургузум эле. Мынча көчөттө отургузумда bir сыймыктана турган өзүбүздүн ахиретибизге bir жакшы bir амал аткарууду баарыбызга Аллах насип этсин. Биздин ушул жерге чогулушубузга себеп болгон тынчтык дедим. Тынчтык, мамлекетте тынчтык болуу үчүн урматтуу мусулман бир туган, келечек муунду туура багыт менен тарбия кылышыбыз керек. Келечек муунга илим бербесек, туура багыт бербесек, ал мамлекетте тынчтык болушу мүмкүн эмес. Ошондон мана биздин келечек муунду атына заты жарашкан адеп менен, адептин башаты, адептин булагы болуп, адеп менен тарбия кылып келе жаткан адеп башатын жигиттерине Аллах Таала дайым ийгилик берсин. Буларды Аллах Таала жаман сөздөн, көрө албагандардын көзүдөн, кызгангандардын кызганычынан сактасын. Дайыма ушундай иманда, исламда бекем болуп, кызмат кыла берсин. Буларды тарбия кылган устаздарыбызга Аллах Таала багыт берген устаздарга узун өмүр бакыт таалай берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.